Рахмат, урматтуу кесиптештер. Мына мыйзам стратегиялык өнүгүү багытындагы мыйзам катарында маанилүү мыйзам. Бирок мен Айжигитов мырзадан мындай бир конкреттүү суроо да. Кайсы өлкөдөн алынды ушул мыйзам? Бул мыйзам Россия Федерациясынын законуна основа кылып алынган. Мен ошону байкап турам. Себеп бизде жок анча-мынча функциялар да кирип кеткендей болуп атыптыр. Экинчиден, кыргызча редакциясын окуп олтуруп аябай капаландым да. Абдан капаландым. Мына корутундусунда дагы анан мыйзамдардын баардык жеринде эле ушул тил тазалыгы жагынан, редакциялык тарабынан аябай каттуу бир кайрадан иштеп чыгыш керек. Өтө кыйын жагдай түзүлүп калыптыр мына кыргызчасында. Стратегиялык пландоо, документтерди, анан райондун социалдык экономикалык программалоонун, мындайча айтканда көчүрүп эле алыныптыр да бардык сөздөр. Россия Федерациясы деген жерге гана Кыргыз Республикасы деп кетиптир дагы, анан калгандары бүт эле көчүрүлө бериптир да. Мен ушундай мындан караңызчы, муниципалдык программалар дегенде стратегиялык пландоо документтерин иштеп чыгуун. Бул бир сунушум. Экинчи сунушум, кайсыл документтерге негизделет деген жерде Кыргыз Республикасынын президентинин, министрлер кабинетинин чечимдери деп. Жогорку кеңештин чечими стратегиялык эмнеге кирбейби? Эмнеге киргизип койсо болот, сунуш. Киргизип койсо болот эмес, бул сөзсүз түрдө киргизилиши керек. Жогорку кеңештин кабыл алып аткан токтомдорунун аткарылышы ошол стратегиялык өнүгүүнүн негизги бир өзөктөрүн түзөт да. Туура. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Аны бул кемчиликти оңдойбуз. Экинчи эме экен. Бул азыр бүгүнчү концепциясын эле колдоп бергиле деп алып келип атам. Аны сиздин жанагы берген замечанияңыз бардыгы мындай, мен ойлойм, бул справедливый, муну эсепке алыш керек. И экинчи окууда негизги иш экинчи окууда болот да. Ошо экинчи окууга чейин Уламбердибаевич ушу комитеттин тыянагына, чечимине да ушуну киргизип койсоңуз да, редакциялык жактан карап чыгыш керек. Өтө кылдат карап чыгыш керек. Себеп мындай бир көптөгөн дал келиспестиктер көп экен да. Региондорунда деп турат да. Региондорунда дегенде регион деген түшүнүк кененирээк да. Себеп Россияда федерация. Аларда регионду өзлөрүнүн мыйзамдары бар. Татарстан, Башкыртстан, Дагестан, алар өздөрүнүн парламенттери бар. Алардын ыйгарым укуктары биздин аймактарга караганда кененирээк. Ошондуктан аймактарында деп жазышыбыз керек. Анан кашанын ичине жазып атканда айтыш керек да, область жана райондордо тактап коюшубуз керек да. Мыйзамда эки окуу деген түшүнүк болбошу керек. Мына ушул редакциялык сунушумду берем. Мен абдан кылдат карап чыктым. Бул көбүнчө эле декларативдүү мыйзамдарга кирет да. Ушул жасалышы керек, ушуга жооп. Бирок жоопкерчилиги кайсыл жактан көрсөтүлөт? Ушул жагы бир аз алсызыраакпы деп эсептейм да. Жолдошка кесиптешибиз, сиз кандай дейсиз? Мыйзамдын жакшы жазылышында эмес, мыйзамдын аткарылышында натыйжа. Мына ушуга жоопкерчиликти күчөтүү жагында сиз эми аскер кишисиз, полковниксиз. Ушул тартип жагын кандай кылып биз күчтөндүрсөк болот? Бул жагында мындай жалпысы эле айтылып кеткен, что ушул законду мындай аткарбаса жоопкерчиликке тартылат деген эле биздин жоопкерчиликке тартылат деген жалпы айтылып кеткен да. Бирок муну конкреттесе болот. Эгер сунушуңуз болсо айтсаңыз, ошону киргизсек деген ойдомун. Мен сиз менен толугу мен макулмун. Жоопкерчилик болбосо мындай аткарылышы. Себеп коопсуздук кеңешине көп иш тапшырылып атыптыр. Сиз өзүңүз билесиз, коопсуздук кеңешинде баягы стратегиялык ар бир министрликтин областтык деңгээлге чейин түшкөнбүз да, биз жана коопсуздук концепциясын иштеп чыкканбыз. 2009-жылы. Мына ошол өзгөрүүсүз келет ат. Ошонун аткарылышын бир жолу бир угууга алып чыгышыбыз керек да биз. Сиз өзүңүз ошол эң оор областта губернатор болуп иштеп аткансыз ошол мезгилде. Сиз билесиз, Баткен областы боюнча коопсуздукту камсыз кылуу боюнча стратегиялык концепциясы канчалык деңгээлде аткарылып атат бүгүн, мына кечээки чыккан окуялар.
Нарын областында мына чек арага байланыштуу маселелер. Мына ушуларды бир жолу угуп өткөрүп туруп, ошонун негизинде ушул мыйзамдын долбооруна кайра кайрылсак, практикага жакыныраак келер белек деген ойда. Рахмат. Кандай дейсиз? Мен Кимсанбаевич, мен сиз менен толугу менен макулмун. Жанагы 3 комитеттен колдоо тапканбыз. Анын үстүнө министрлер кабинетинен деле корутундусу келген бизге. Анан биздин жанагы экспертиза, правовой экспертиза отделыбыздын деле корутундусу келген. Ал жерде сиз мындай белгилеп кеткендей эле бүт бардыгы жанагы, поскольку жанагы Россиянын Федерациясынын закон основасы мындай негиз кылып алгандыктан, биздин жанагы закондордун мындай терминдерге туура келбеген жерлери аябай көп да. Аны мен мойнума алышым керек, себеби деген бул жанагы бул деген аябай сложный документ да, чынында эле. Анан бул аябай чоң мындай коллективдин же болбосо институттардын иши да. Ошондуктан биз аны андай бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок, акчабыз да жок андай. Ошондуктан биз даяр Россия Федерациясы законун алып туруп ошонун негизинде иштеп чыктык да. Анан эмне үчүн Россия Федерациясынын законун алдык? Себеби деген, чынын айтканда, пландоо тажрыйбасы бизде Советский Союзда эле бар да. Анын немеси мураскери болуп Россия Федерация болгондуктан азыр ошолор тажрыйба негизинен ошон. Анан биз СССРдин составында болгондуктан бизде деле андай тажрыйба бар. Анан биздин экономикалык историябыз, менталитетибиз, башка жактарыбыз бардыгы бир болгондуктан биз ошону алдык да. Анан жанагы эмелердин бардыгы жана корутундулар деле кабинет министрликтин башка корутундуларда деле бүт бардыгы ушул сыяктуу эле эме да, туура келбейт, ошону оңдош керек, терминдерди түздөш керек деген ошондой да. Рахмат. Ошондуктан концепциясын колдоп берсеңиздер, калган биз аябай тыгыз иштеш. Бул бизге мыйзам керек аябай.